Баткен шаарына өткөн жылы жергиликтүү бюджеттен акча каралып, мына ушундай жолдун четине арча көчөттөрү отургузулган эле. Бирок ушул көчөттөрдү убагында каралбай, суу коюлбай, мына мынтип куурап калган. Ал эми айрымдары болсо түп тамыры менен эле жок болуп кеткен. 350 миң сом быйыл Баткен шаарын көрктөндүрүү үчүн каралмай болду. Бирок муну менен аймактагы жашылдандыруу маселеси толук чечилери күмөн. Анткени өткөн жылы бул тармакка 250 миң сом бөлүнгөнү менен шаардыктар жашылдандыруу иштерине канааттанышкан жок. 250 миң сом былтыр каралган болсо жашылдандыруу көктөндүрүүгө кайсы көчөгө канча түп көчөт, эмне түп көчөтүн сураганыбызда так маалымат тилекке каршы берилген жок. Буйтап аркы беркин айтып атышкан. Эми быйылкысын көзөмөлдөшүбүз керек болуп атат. 350 миң сомго биз Каштан, Эмен, Арча сыяктуу көчөттөрдү тигебиз деген пландарын айтышты. Кала бийлиги былтыркы жылы тигилген көчөттөрдүн курап калышына кургак аба ырайын шылтоо кылышууда. Анан дагы былтыркы жылы тендерге эч ким катышпай, иш май айына чейин өтүп кеткенин себеп кылышууда. Быйылкы жылы андай мүчүлүштүктөргө жол берилбейт деп ишендиришет. Мына азыр бүгүнкү күндө дагы ушул массалык маалымат каражаттарында, ушул баягы интернет булактарында айтылып жүрөт, баягы улам эле эгилет, кургайт деп. Албетте азыр мен толук баардыгы кургап калды деген сөзгө кошулбайм, андай эмес. Коргонубузга суулуу жерге эккенибизде дагы бир 4 көчөт эксек бирөө обязательно баягы кургап калып атпайбы. Аба ырайы өтө ысык болгондо байланыштуу бир гана ошол биздин көчөтүбүз көп жерде башка кандай жакшы көрүнүштөр болбоду да. Эмне үчүн жергиликтүү бийлик ушул мамлекеттик орган, мамлекеттик символикага мындай мамиле кылат? Шаардагы дагы бир көңүл бура турган орчундуу көйгөй мамлекеттик атрибуттар дейт шаар тургуну Нургазы Жайнаков. Шаардык бюджеттен мамлекеттик символикаларды орнотуу, жаңылаптыруу үчүн быйыл 310 миң сом бөлүндү. Былтыркы жылы 250 миң сом бөлүнгөнү менен шаар ортосундагы чоң желек талапка жооп берген эмес. Тургундардын сын пикиринен соң желек такыр эле алынып салынган. Бул жерде биздин туубуз илинип турду, бирок ошол туубуз жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган параметрлерге туура келбей калган. Ал жерде түндүгү жана күндүн нуру өтө эле кичинекей болуп, ошол илинип турду, бул жерде көп эле убакыт илинип турду. Анан акырында биз айтууга туура келди. Бул символиканы өзгөртүүгө мыйзам тарабынан тыюу салынган, өзгөрткөндөргө ошол эле мыйзам тарабынан чаралар дагы колдонулат деп. Бирок мына бүгүнкү күндө шаардык мэриянын ошого карата жообу алып эле салды. Желекти убагында алмашпай калганына да жергиликтүү бийлик тендерди себеп кылды. Ал эми символикалык белгилер так сакталбай илинген желек туу күнү бош калбаслык үчүн жасаган аракетибиз дейт мэриядан. Кымбатын деле алып көрдүк. Ошо баягы эме кылып, анан улам эле баягы тытылып кетет, айрылып кетет дегендей болот. Анан азыркы дагы мына уже бюджетибиз Кудай буюрса бекилди. Азыр дагы заказ буйртма берип атабыз, ошол замандын баягы бүт нормалар менен сакталганды бергиле деп. Кудай буюрса мына эртең 18-19 келет, муну алмаштырабыз. Былтыркы жылы шаардык бюджет кеч кабыл алынып, көп мүмкүнчүлүктөр колдонулбай калгандыгын шаардык бийлик маалымдайт. Быйыл 13 март күнү Баткен шаарынын бюджети 132 миллион сом менен бекитилди. Каржы бөлүнгөнү менен азыр жашылдандыруу иштерин ким кылат белгисиз бойдон турат. Анткени жаздын 1-айы бүтүп баратканына карабай, тендер али күнгө чейин жарыялана элек. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.